Каргашалуу окуя ушул айдын башында, тактап айтканда 4-май күнү кечки саат 11 чамасында болгон. Адилет Шанаев ошол күнү эшик кайтаруучу болуп турган. Бирок кыска мөөнөткө кароосуз калгандан пайдаланып, уктап жаткан жоокерлер жаткан бөлмөгө барып, алардын тынчын ала баштаган. Катардагы жоокер Шанаев деген ушул жерде кызмат өтөп турган. Ушул жерде кызмат өтөп туруп, рота боюнча нөмөтчү, аскер бөлүгү боюнча нөмөтчүгө баяндама кылган кеткен учурда бул жерди таштап, бул жакка кирген. Бул жерде жоокерлер уктап жатышкан. Жоокерлер уктап жатканда ары бери басып, жоокерлерге тоскоолдук кылган. Катардагы жоокер Акчолуу ушул жерде жатканда, ал ошо сөз чыгып, аягында кармаша кетишип, Шанаев Акчолуунун мойнунан кармап, күрөшө кетишип, тепкенге да үлгүргөн. Балдар ажыратып калышкан. Где-то бир 10 секундтун ичинде ушундай окуя болуп кетип, катардагы жоокер Шанаев ушул жакка отуруп калган. То есть Акчолуу медициналык бөлүккө жоокерлер алып барышкан, бирок кааладырбай ушундай окуя болуп. Ошол окуяга күбө болгон Манас аттуу жоокер Ак Тилек менен Ак Жол дос мамиледе болгонун, ага чейин ортосунда уруш талаш чыкпаганын кеп салып отурду. Эле дос болчубуз, жакшы достор эле. Берки каза болгон бала экөөбүз жакын дос болчубуз. Экөөбүз кошо келгенбиз, гражданкада тааныш болчубуз. Ал жакка келип, ошо эмне урушканын айтып бергенде мен айтып бергем. Бул ушундай кокусунан болду деп? Кокусунан болгон, ал жерде урушканда колду уже деле иштеген эмес, мындай бири-бирин уруп. Кол иштеген эмес, урушканы 1 минутка жеткен эмес, 1-30 секундтун ичинде болуп кеткен иш. Кокустан болгон. Ал чейин экөө жакшы болуп жүргөн. Уруш талашы жок болчу. Уруш талашы жок болгон, алдында нарядда турган, динонин местносунда турганда каза болгон бала Серикке семишке чалып турду, бул бала семишке алып келип берип кирип жаткан. Бирок тамашалашып, кармашып жатып өлтүрүп алды дегенге Ак Тилек менен Адилеттин жакындары бир катар себептерден улам мынабай жатат. Бир билүүнүн жалгыз уулу маркум Ак Тилек Акжол уулу былтыр күзүндө Ош облусунун Алай районунан армияга чакырылган экен. Бөлүктөгү бойлуу, олбурлуу, чымыр денелүү балдардын бири болгон. Аны чоң энеси Кайра Рахманбердиева багып чоңойткон. Рахманбердиеванын ырасташынча, небереси күн алыс чалып, ал акыбалын билдире турган. Бирок ошол каргашалуу окуя болордун алдында 10 күндөн ашык убакыт сүйлөшпөй калган. Полицияга өзүм барган. Өзүм барып ошол жерде көрүп, таанышып бардыгын көрүп келгенмин. Аны көрүп бардым, анан полковник менен сүйлөшөм, айткан, былтыр бир бала өлдү эле эже. Быйыл ушундай мына алаканыма салып туруп куштагы колуңузга тапшырам дедим. Онон кийин бир жакшы эле сүйлөшүп аткан, тынбай эле сүйлөшүп аткан. Акыркысы ошол 14 күн мурун ошо подарка бергенимде мурун апа деп сүйлөштү. Апа, службаларың кандай десем, апа өзүм беш, службам беш деди. Ошол боюнча 14 күн сүйлөшпөй калды. Ата-энелериме звонок кылсам, булар да эмне деген жок деди. Менин балам тел өлө турган эмес эле, айланайын өлө турган эмес эле, качан сыздайбыз, биз качан үмүттөйбүз. Муну чоңдор өлтүрдү. Ничин ошондой бирөөсү айтып койбойду. Мурун эле калтактады дагы, анан кийин жаткызып. Ана сакайат, мына сакайат деди, бирок сакайбады, өлгөндө мага кабар берди да кабар берди. Ошолордун шалаакылыгы. Арыстанбек, колуңа салып апарам дедиң беле, Арыстанбек? Колума салып апарам, былтыр бир бала өлгөн. Ошо эми өлтүрбөйм дебедиң беле? Кана сөзүң, эмнеш кылдың? О жерде эмне кылып жүрөсүң? Эмне? Кой кайтарып жүрөсүңбү? Кой кайтарып жүрөсүңбү? Же тоок кайтарып жүрөсүңбү? Сенин балаң өлсө кандай сыздайт элең, Менин күмөнүм ошо бир башка бирөөлөрдүн катышы бар деген өзүнчө күмөн пайда болуп атат. Дежурный по роте деген ал жерде мен мынанчада чыктым, ал жагы вообще совпадение келбей атат. Анын айткан билдирүүлөрү менен баламдын больницага жаткан убактылары, башкалары өлгөнү. Адам катары эмес, мал катары таштап коюпту, көзүнө чымын чичип коюпту, чымындар бетине конуп жатат. Жок дегенде бетин менен жаап коюпту. Өлгөн аз келгенси бул жагында ошондой кылганда олор көрүп алып мен кантип чыдап отурам экен. Анан бурмаланып кете турган болсо, оттолуктан наркотик болсо, онда мен да башка чара көргөнгө өзүм ага даярмын. Бир баламдын нерсеси. Ушул үчүн аягына чыгышка
бардык күчүмдү жумшаганга өзүм барда даярмын. Ак Тилек Акжол уулунун өлүмүнө шектүү деп камакка алынган Адилет Шоноевдун туугандары ага күнөөнү таңуулап жатканын айтып келишет. Бир тууган эжеси Жылдыз Мараимова энеси менен каргашалуу күндүн эртеси бир канча жолу телефондон сүйлөшкөнгө үлгүргөн. Башында аны Бишкектен барган Улуттук гвардиянын саясий иштер боюнча бөлүм башчысы Алмаз Бейшеев күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн коркутуп жатканын айтып берген. Саат 2-лерде чалсам ал бала алды. Алып туруп мына Шанаев айтты деп берди Адилетке. Берген Адилет айтты. Жылдыз же мен күнөөнү мойнума алып элекмин. Алба дедим. Мен сразу эле алба Адилет подстава кылышы мүмкүн деп. Сразу ойума ошо келди да. Адилет сени подстава кылышы мүмкүн. Эч качан мойнума алба десем макул деди. 3-үчү жолу чалып туруп диктофон даярдап турсам чыкты да. Адилет күнөөнү мойнума албадым. Сен уже Жылдыз менин күнөөм бар. Мен мойнума алып алдым. 30 баланын ичинде ант берип койдум. Күнөөнү мойнума алып турушуң керек. Бейшеев айтты, сени любой жерден, любой точкадан суруп чыгып кетем деп айтты. Азыр сен балалыктардын оозун жаап, апаларын жанагы Москвага жөнөтө берсең, болду. Иш жабылып кетет, мен сени чыгарып алам дептир. Анан мен сразу ойума кетти. Кантип Бейшеев Кудай бекен, ушуну сени чыгарып алгадай. Сен эмнеге Бейшеев ишенесиң? Сен муну мойнуңа албай, эгер сен кийин иштесең, бизде иштеп жана алып калсаң, сен судимый деп сени эч жерге албай, сен только дыйканчылыктан башка эчтеке кыла албайсың. Адилет ушуларды мойнуна алба деп антип минтип айтып атканда уже макул деп угуп турду да. Кийин диктофонго жаздырганда уже мен күнөөлүүмүн деп калды да ошол жерде. Улуттук гвардиянын аты аталган өкүлү Алмаз Бейшеев азырынча комментарий бере элек. Бул каргашалуу окуя болгондон кийин башкы штабтын, Улуттук гвардиянын жана анын алдындагы 718-бөлүктүн жетекчилери алмашты. Бирок байкоочулар армиядагы негизги маселелер аныкталып жоюлмайынча мындай көрүнүштөр боло берет дешет.